Мына биз ушул квартирада жашайбыз. Бул жер болсо дагы мына подстанцияга караган здание экен. Жашоого шарты жок ош электрого караган эски үйдө ижарага алып жашаган Бүбүкан Сабытакунова кызы Аянанын жанынан эч кайда чыга албайт. Анткени тубаса табарсыгы сыртында болуп төрөлгөн кызы такай көзөмөлгө муктаж. Зара топтоочу жайы сыртта жайгашканы аз келгенсип, наристенин көтөн чучугу да өтө тар. Ошондуктан Аяна улуу Зара кыла албай калган. Буга оштогу дарыгерлер эч кандай диагноз кое алышкан эмес. Айла кеткенде Бишкектин дарыгерлери кыздын бөйрөгүнүн үстүнө ичек улап, улуу Зара кылуучу тешик жасашкан. Бирок табарсыкты ичке киргизүү зарыл. Температура болуп грипп болуп калмаса, баягы жер мынчалык чоңоюп кетет да. Табарсыгы чоңоюп кетет. Эч нерсе чак келбей, ушу даже кыймылдата албай калам, өзүмдү да кармай албай калам да. Операция кылбаса, эми интернеттен окудум, 15 жашка чейин гана жашайт экен мындай балдарчы, мындай диагноздуу балдар. Эми мунуку 3 жашка чейин операция болуш керек деп айткан да. Ошондо биз консультацияга алып барганда 3 жашка чейин операция болуш керек деген, бирок азыр уже 2 жаш 7 ай болуп калды да. Мүмкүнчүлүгү чектелген кызга өлкөнүн дарыгерлери мында турсун, туркиялык дарыгерлер да жардам бере албастыгын айтышкан. Бирок орусиялык ак калаччандар операция кылууга убада кылышкан. Биринчи операциясы 200 000 болору белгилүү болгон. Эч кандай киреше булагы жок үй-бүлө мамлекет тараптан жардам болоорунан үмүт кылып, президентке чейин кат жолдошкон. Бирок бийлик өкүлдөрү эч кандай жардам бере албастыгын билдиришкен. Ал эми Аяна 1 жаштан өткөн соң ооруп, көзү да жакшы көрбөй калган. Сабытакунованын коомчулукка болгон кайрылуусунан майнап чыкты. Анткени Аянанын тубаса сыртта жайгашкан табарсыгы операция жолу менен ичине киргизилди. Бул нерсе наристенин тагдырына кайдыгер карабаган бир жарандын көмөгү менен ишке ашты. Ал Германияга барып 40 000 евро акча каражатын чапчыган операция болуусуна шарт түзүп берген. Ал арада кайрымдуу инсандардан да Бүбүкан айымдын банктык эсебине акча которулган. Азыр аябай жакшы. Карышыкка отуруп, өзү дара тушатып, улуу сара кылат, анан сүйүнөт, мени чакырыпчы. Кара мен сүйүп атам деп айтат да. Анан барып сүйүнөбүз үйдө. Сүйүнөбүз. Азыр барып сүйүнүп, Кудайга ыраазы болуп, ошентип отурабыз. Баары жакшы азыр. Табарсыгы ичине киргизилгени менен Аяна дагы деле сүйлөп өз алдынча баса элек. Германиядан невропатологдор кичине мээси жакшы иштебей жаткандыгын айтышкан. Бирок бул операциянын таасири менен да болушу мүмкүн. Эгер дарылатсаңар айыгып кетет деген бүдөмүк ойду билдиришкен. Андыктан аны борборго барып дарылатуу үчүн карапайым үй-бүлө акча маселесинде кыйналган. Мындай көйгөй жаралган учурда Примов фонду четте карап турбады. Ошо Примов фондуна ыраазычылык билдирем. Ошондой кайрымдуу адамдарга да ыраазычылык билдирем. Бизди колдоп, ушинтип жардам бергени үчүн ушу фондко аябай чоң рахмат. Биздин лечениябызга деп акча бөлүп беришти. Ошого ыраазычылык билдирип, рахмат айтам. 3 ирет операцияны башынан өткөргөн Аяна дали болсо кош бойлуу апасынын колунан түшпөйт. Анткени дарыгерлерден чочулап калган. Өз алдынча Зара кылып калганы менен такай көзөмөлдө турат. Арты-артынан болгон операциядан кыйналган наристенин булчуңдары калыбына келе элек. Ошондуктан Зарасын кармай албайт. Дарыгерлер убакыттын өтүшү менен калыбына келе тургандыгын билдиришкен. Эми 1 жылдан соң кайрадан Германияга текшерүүгө барышы керек. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.